Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен 8 класстын химия сабагын окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү сабакта, урматтуу окуучулар, биз силер менен маселелердин типтерин чыгарууну үйрөнөбүз. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда биз силер менен химиялык формулаларды колдонуп, алардын курамындагы химиялык элементтердин үлүштөрүн аныктаганды үйрөнөбүз. Андан кийин химиялык элементтердин белгилүү үлүштөрү боюнча заттын химиялык формуласын табууну үйрөнөбүз. Ошондой эле силер менен химиялык формулалар жана теңдемелер боюнча маселелерди чыгаруунун жолдорун түшүнүп, аларды кандай ыкмалар менен чыгаруу керек экендигин билебиз. Балдар, анда эмесе биз силер менен сабактын негизги бөлүгүнө көңүл буралы. Химиялык элементтердин үлүштөрүн кантип аныкташ керек? Химиялык формуласы кальций СО3. Бул жерден көрүп турасыңар, 3 химиялык элемент белгилүү. Кальций, көмүртек жана кычкылтек бар. Демек, ушул заттын курамындагы формула боюнча химиялык элементтердин үлүштөрүн аныктагыла. Биздин биринчи кадамыбыз заттын формуласы боюнча салыштырмалуу молекулалык массасын аныктап алышыбыз керек. Демек, жазып алабыз. МР кальций СО3 кашанын ичине жазылат. Андан кийин барабардыктан кийин анын молекулалык массасын эсептеп алабыз. Бул жерде балдар, кальцийдин атомдук массасын химиялык элементтердин таблицасынан аныктап алып, 40 деген санын жазып алабыз. Андан кийин кошобуз көмүртектин атомунун массасын. Андан кийин кычкылтектин атомунун саны 3 формулада көрсөтүлүп турат. Анын атомунун санын 16 деген атомунун массасына көбөйтүп, андан кийин бардык сандарды суммаласак, бизге 100 деген сан чыгат. Демек, бул 100 кальций СО3 же болбосо кальций карбонатынын салыштырмалуу молекулалык массасы болуп саналат. Андан кийинки кадамыбыз ар бир химиялык элементтин үлүшүн аныктап алабыз. Заттын курамындагы кальцийдин массалык үлүшү өзүңөр көрүп тургандай 40% түздү. Биз кантип эсептеп алдык? Кальцийдин атомунун массасын 40-ты жалпы ошол заттын молекулалык массасына бөлүп алдык. Ошондо бизге 0,4 деген сан келип чыкты. Эми процентке айландыра турган болсок, анда 40% түздү. Ушул сыяктуу эле кийинки химиялык элементтин көмүртектин үлүшүн аныктап алабыз. Заттын курамындагы көмүртектин атомунун массасы 12 бөлөбүз жалпы молекулалык масса 100гө, ошондо бизге 0,112 деген сандык маани чыгат. 100гө көбөйтсөк 12% келип чыкты. Кычкылтектикини эсептеп алабыз. Кычкылтектин сандык мааниси 3 болчу, 16га көбөйткөндө 48. Демек, 48-ди бөлдүк 100гө. 100 бул салыштырма молекулалык масса болчу. Барабар 0,148 чыкты. 100гө көбөйтсөк 48% келип чыкты. Демек, кальцийдин массалык үлүшү 40% түздү, көмүртекти 12 болду, ал эми кычкылтектики 48% түздү. Эгерде жалпы үлүштөрдү суммаласак, бизге 100% чыгат. Демек, биз маселени туура чыгарган деп эсептейбиз. Балдар, эми кийинки типтеги маселеге көңүл буралы. Химиялык элементтердин үлүштөрү боюнча формуланы табуу. Заттын курамындагы химиялык элементтердин үлүштөрү төмөндөгүдөй. Темир 70%, кычкылтек 30% түзөт. Белгисиз заттын химиялык формуласын аныктагыла. Маселени чыгарууга өтөбүз. Маселени чыгаруу үчүн берилишин жазып алышыбыз керек. Өзүбүз көрүп тургандай, темирдин үлүшү маселенин шартында 70%, кычкылтектики 30%. Ошондой эле чыгарууда колдонуучу негизги сандык маанилерди жазып алабыз. Андан кийин табуу керек деген жерге биз темирдин жана кычкылтектин белгилүү бир сандык маанисинен турган формуланы феррум X OY деп жазып алышыбыз керек. Балдар, чыгарууда эми өзүңөр көргөндөй, бизде маселенин шартында темирдин үлүшү берилген. Ал эми темирдин атомдук массасы
таблицада берилгендей 56-га барабар экендигин жазып алабыз. Аны үчүн AR дейбиз. Кашанын ичине темирдин белгисин жазабыз. Барабар 56 деп жазып алабыз. Ушул сыяктуу кылып эле кычкылтектин салыштырмалуу атом массасын жазып алабыз. Кычкылтектин салыштырмалуу атом массасы таблицада 16-га барабар. Андан кийин маселенин шартына ылайык X'тин мааниси бул темирге тиешелүү. Ошон үчүн биз берилген маселенин шартындагы темирдин үлүшүн 70% деп бөлөбүз темирдин атомунун массасына. Бизге сандык маани 1,25 чыгат. Ушул сыяктуу кылып кычкылтектин сандык маанисин эсептеп алабыз. Демек, Y деп жазылып турат формулада. Y бул кычкылтектин сандык мааниси болгондуктан 30 бул проценти маселенин шартында берилген бөлөбүз атомунун массасына 16-га. Ошондо бизге чыгат 1,875 саны. Экинчи кадамыбыз бул X менен Y-тин сандык катышын аныктап алабыз. Сандык катышты аныктаган учурда биз бири-бирине бул сандарды бөлбөйбүз, катыш түрүндө карайбыз. Демек, темирдин сандык катышы 1,125 болсо, ал эми кычкылтектики 1,875 чыккан. Экөөнүн катышын алсак, эң кичине мааниси 1,125 бул сандардын ичинен ушул алынган сандарды X'ти жана Y-тин маанилерин 1,125ке бөлүп алсак, эки санды тең. Анда бизде 1 жана 1,5 деген сандык маанилер чыгат. Балдар, эми ушул кашаанын ичинде турган санды 2-ге көбөйтүп алабыз. Чыккан сан 2, 3 болот. Балдар, суроо туулушу мүмкүн. Эмне себептен биз 2 деген санга көбөйтүп жатабыз? Кашаанын ичине дагы бир жолу кайрылалы. Бизде темирдин сандык мааниси катышты тапкандан кийин 1 чыкты, ал эми кычкылтектики 1,5 чыкты. Өзүңөр көрүп тургандай, кычкылтектин сандык мааниси бөлчөктүү сан болуп калды. Эгерде элементтердин сандык катышы чыккандан кийин, эсептегенден кийин бөлчөктүү түрдө болуп кала турган болсо, анда биз 2 деген санга 2 сандык катышты тең көбөйтүп алабыз. Ошондо бизге бүтүн сандар чыгат. Демек, X'тин сандык мааниси 2-ге барабар болду, ал эми Y-тин сандык мааниси 3-кө барабар болду. Демек, формулага кое турган болсок, анда заттын формуласы феррум 2 O3 деп жазылат. Демек, бул заттын аты темир оксиди. Бул бирикмеде темир 3 валенттүү болуп саналат. Кийинки типтеги маселеге көңүл буралы. Химиялык формуланы колдонуу менен заттын массасы жана көлөмдү аныктоо. Маселенин шартын окуйлу. Нормалдуу шартта 14,6 грамм хлорду суутек формуласы H хлор кандай көлөмдү ээлейт? Биз силер менен газдар жөнүндөгү негизги маселелерди же болбосо теориялык түшүнүктөрдү окуп келгенбиз. Ошолорду колдонуп, эми маселенин берилишин жазып алабыз. Маселенин шартында бизге хлорду суутектин же болбосо формуласы H хлор массасы белгилүү 14,6 грамм. Андан кийин табуу керек ошол хлорду суутектин көлөмүн. Чыгарууда биз формуланы колдонобуз. Өткөн сабактарда биз силер менен заттын санын n тамгасы менен белгилеп, анын маанисин табуунун формуласын жазып алганбыз. Демек, дагы бир жолу кайталайбыз. Бул формула n барабар заттын массасы m бөлүнгөн заттын молдук массасына. Заттын молдук массасы чоң m тамгасы менен белгиленет. Ошол эле учурда биз силер менен ушул формулага ылайык хлорду суутектин молдук массасын эсептеп алышыбыз керек. Формуланын курамында суутектин саны 1, ал эми атомунун массасы 1-ге барабар. Хлордуку дагы атомунун саны 1, ал эми атомунун массасы таблицада 35,5 деп берилген. Экөөнүн суммасы 36,5 берет. Демек, бул ошол хлорду суутектин молдук массасын берет экен. Демек, молдук массасы 36,5 грамм молду түздү. Кийинки сандык маанини карайлы, балдар. Демек, биз заттын сандык маанисин табыш үчүн хлорду суутектикин
сандык маанисин жазып алабыз. N кашанын ичине H хлор дейбиз. Барабар өзүңөр көрүп тургандай формулага коебуз. M кашанын ичинде H хлордуку бөлүнгөн молдук массасына дагы эле хлордуу суутектикине. Демек чыккан сан 0,4 моль болду. Кантип келип чыкты? Эсептеп алалы. Демек, хлордуу суутектин сандык мааниси маселенин шартында өзүңөр берилгенде массасы 14,6 грамм. Аны бөлөбүз молдук массасына 36,5 грамм мольго. Бизге грамм бирдиктер кыскаргандан кийин моль деген бирдик калат. Демек 14,6-ны 36,5-ке бөлсөк 0,4 болот. Эми балдар, биз силер менен сандык маанисин эсептеп алгандан кийин маселенин шартына ылайык хлордуу суутектин молдук көлөмүн эсептеп алабыз. Молдук көлөмүн эсептеп алыш үчүн мына өзүңөр көрүп турасыңар, формуланы табуу керек деген суроо белгиден кийин ВМ барабар 22,4 литр моль деп турат. Биз бул санды билебиз, бул Авогадронун саны же болбосо газдардын молдук көлөмү. 1 моль газдын көлөмү 22,4 литрге барабар деп нормалдуу шартта эсептеп алганбыз. Демек бул туруктуу сан, демек ушул санды колдонобуз дагы биз хлордуу суутектин көлөмүн эсептейбиз. Көлөмдү табыш үчүн дагы эле өткөн сабактардагы формулаларды колдонобуз. Демек, заттын көлөмүн табыш үчүн эгер газ абалында болсо, анда нормалдуу шарттагы газдардын молдук көлөмүн ошол заттын сандык маанисине көбөйтөбүз. Демек, хлордуу суутектин көлөмү В кашанын ичинде H хлор деп турат. Барабар ВМ берилишинде суроодон кийин көрсөтүлгөн 22,4 литр мольду чыккан 0,4 моль заттын санына көбөйтөбүз. Моль бирдиктер кыскарат. Демек чыккан сандык маани көбөйткөндөн кийин 8,96 литрди түзөт. Балдар, маселенин шартында сөзсүз түрдө берилди, андан кийин чыгаруу, табуу керек деген маанилерди жазып чыгарылышын бүткөндөн кийин жообун туура кылып жазып коюшубуз керек. Бул маселенин чыгарылып бүткөндүгүн түшүндүрөт. Демек жообу маселенин шарты боюнча 14,6 грамм хлордуу суутек 8,96 литрди түздү. Кийинки типтеги маселеге көңүл буралы. Химиялык формуланы колдонуу менен заттын молекуласынын саны боюнча массасын жана көлөмүн аныктоо. Маселени карайлы. Нормалдуу шартта 3,1 көбөйтүлгөн 10-26 даражасындагы молекула метан кандай көлөмгө жана массага ээ болот? Маселе бир аз силерге оорураак, бирок маселенин чыгарылышын карап көрөлү. Өзүңөр көргөндөй, мен толук бойдон экранга берип атам маселенин берилишин, андан кийин эмнелерди табуу керек мааниси боюнча, анан чыгарууну. Берилдини карайлы. Бизде маселенин шартында метандын формуласы CH4 болгондуктан анын сандык мааниси көрсөтүлүп турат. 3,1 көбөйтүлгөн 10-26 даражасындагы молекула. Ал эми табуу керек ошол метандын CH4 формуласы боюнча көлөмүн, ошондой эле массасын. Демек, сандык молекуланын саны боюнча ошол эки маанини чыгарышыбыз керек. Чыгаруу үчүн биз силер менен сандык маанинин формуласын колдонобуз. Заттын сандык маанисин табыш үчүн мына N CH4 деп жазып алабыз метандыкы. Барабар молекуланын санын чоң тамга менен көрсөтөбүз. Бул белгилүү бизде бөлөбүз Авогадронун санына. Авогадронун санын NA деген тамга менен белгилеп, анын туруктуу сан экендигин үйрөнгөнбүз. Эми ордуна кое турган болсок, биз ошол метандын сандык маанисин таба алган болобуз. Демек, N кашанын ичинде CH4 формуласын жазып алабыз. Барабар заттын молекуласынын саны белгилүү 3,1 көбөйтүлгөн 10-26 даражасындагы молекула бөлүнгөн 6,2 бул туруктуу сан болчу, Авогадро саны дейбиз. Көбөйтөбүз 10-23 даражасындагы санга, ошондо чыккан сан биздики 500 моль болот. Эми балдар, 500 мольду биз колдонобуз дагы. Бул сандык мааниси заттын саны,
заттын көлөмүн табабыз. Көлөмдү табыш үчүн азыр эле мурунку типтеги маселеде карадык. Заттын санын нормалдуу шарттагы газдардын молдук көлөмүнө көбөйтөбүз. Демек 22,4 литр мольду көбөйтөбүз 500 мольго. Моль кыскарат бирдиктер, бизде чыгат ошондо көбөйткөндөн кийин 11200 литр. Балдар, бизди эми литрде метр кубка айландырсак болот, же болбосо дагы башка бирдиктерге айландырып алсак болот. Демек метр кубка айландырганда бул көлөм 11,2 метр кубту түзөт. Андан ары ошол метан газынын массасын аныкташ керек. Массасын аныкташ үчүн формулага коюп жазып алабыз. MCH4 дейбиз. Массаны табыш үчүн заттын молдук массасын ошол метандыкын көбөйтөбүз заттын сандык маанисине. Сандык мааниси белгилүү болчу. Эми формулада М чоң тамга менен көрсөтүлүп турат. CH4-түкү бул ошол заттын молдук массасы. Аны табыш үчүн көмүртектин атомунун массасын 12-ни кошобуз 4-кө. 4 бул суутектин жалпы саны боюнча алганда массасы болуп саналат. Демек 12-ни 4-кө кошсок 16 грамм моль келип чыгат. Эми массасын эсептеш үчүн формулага коебуз. Демек метан газынын массасын аныктайбыз. Ал үчүн ошол метан газынын молдук массасын 16 грамм мольду көбөйтөбүз сандык маанисине 500 граммга. Ошондой бизге чыгат экен 8000 грамм. Балдар, эми граммды килограммга айландырып койсок болот. Биз билебиз, 1 килограммда 1000 грамм болсо, 8000 граммда 8 килограмм болот. Демек, маселенин чыгарылышын аяктадык, эми жообун жазып алабыз. Маселенин шарты боюнча көлөмү метан газыныкы 11,2 метр куб болду, ал эми массасы 8 килограммды түздү. Кийинки маселеге өтөлү. Химиялык формуланы колдонуу менен заттын саны боюнча массасын жана көлөмүн аныктоо. Маселени карайлы. 0,5 моль күкүрт оксидинин, бул бирикмеде күкүрт 4 валенттүү экендиги көрсөтүлүп турат. Формуласы SO2, массасын жана көлөмүн аныктагыла. Демек, бизге заттын саны берилген, эми биз массасын жана көлөмүн аныктайбыз. Дагы эле экранга мен силерге толук бойдон маселенин берилишин демек жаздым. Андан кийин кайсы газдын көлөмүн жана массасын толук бойдон жаздым. Эми чыгарууга өтөбүз. Берилишинде SO2 газынын сандык мааниси гана берилген 0,5 моль. Биз көлөмүн жана массасын табыш үчүн биринчи кадамыбыз көлөмүн аныктап алабыз. Көлөмдү табыш үчүн мурунку сабактарда өткөн формуланы колдонобуз. Молдук көлөмдү ВМ'ди көбөйтөбүз заттын санына. Бул биринчи формула. Балдар, молдук көлөмдү дагы эле жазып алабыз. Туруктуу сан нормалдуу шартта газдар үчүн 22,4 литр бөлүнгөн моль. Эми көлөмдү аныкташ үчүн В SO2 дейбиз. Кашанын ичине формуланы жазып алып, демек газдардын молдук көлөмүн 22,4 көбөйтөбүз заттын санына. Заттын саны бизде белгилүү 0,5 моль. Чыккан маани көбөйткөндөн кийин 11,2 литр. Андан кийин массасын табууга өтөбүз. Массасын табыш үчүн биз экинчи формуланы колдонобуз. Кызыл менен өзүнчө көрсөтүлүп турат. Демек, заттын молдук массасын көбөйтөбүз заттын санына. Заттын саны белгилүү, ал эми молдук массасын эсептеп алабыз. Демек, М дейбиз чоң тамга менен SO2 газынын формуласын жазып алып, эсептейбиз. 32 күкүрттүн атомунун массасы кошу кычкылтектин атомунун саны формулада 2 деп турат индекси. Көбөйтөбүз 16-га. 16 бул кычкылтектин атомунун массасы. Барабар көбөйтүндү 32-ни берет, кошобуз дагы күкүрттүн атомунун саны массасын. Ошондо 64 чыкты. Демек, молдук массасы 64 грамм болсо, анда биз эмне кылабыз? Массасын аныктаганга өтөбүз. Демек, 64-тү көбөйтөбүз заттын берилген санына 0,5-ке. Анда бизге моль бирдиктери кыскаргандан кийин 32 саны келип чыгат. Демек, биз маселени чыгарып бүттүк, эми жообун жазып алабыз. Күкүрттүн 4 валенттүү оксидинин көлөмү 11,2 болду. Ал эми массасы 32 граммды түздү. Мына ушинтип бул маселени чыгарып бүттүк.
Эми келгиле ушул химиялык теңдемелерди колдонуу менен заттын саны боюнча массасын аныктаганга өтөлү. Маселе 1,2 моль магний күйгөндө пайда болгон магний оксидинин массасын аныктагыла. Маселенин шарты боюнча берилишин жазабыз. Магнийдин саны 1,2 мольду түзөт. Табуу керек магнийдин оксидинин массасын. Андан кийин молдук массасын ушул жерге дароо эле эсептеп жазып койдук. Магний оксидинин молдук массасы 40 граммды түзөт, себеби магний 24 атомунун массасы кошобуз кычкылтектин атомунун массасына. Бирден атомдору ошондо 40 граммды берип атат. Андан кийин чыгаруу. Мен силерге биринчи ыкманы сунуштайм. Ал үчүн биз эмне кылабыз? Эң биринчи кадамыбыз теңдемени жазып алабыз. Азыр эле теңдемени көрсөттүм мен силерге. Эми карагыла. Маселенин сол тарабында жазылган баштапкы зат магнийдин формуласы бир сызык менен чийилип турат. Демек, ал эми үстүңкү жагында 1,2 моль деп турат. Өзүңөр карасаңар 1,2 моль маселенин шартында берилген. Ал эми бир сызыктын астында магнийдин формуласынын асты жагында 2 моль деп турат. 2 моль кайдан келип чыкты? Коэффициенттен алдык. Магнийдин астында 2 деген сан турат. Демек, бул 2 деген мольду түшүндүрөт. Андан кийин маселени теңдеменин оң тарабындагы магний оксидинин формуласы 2 сызык менен чийилип турат. Балдар, эгерде бир сызык менен чийилсе, демек маселенин шартында сандык мааниси же болбосо башка маанилери белгилүү дегенди түшүндүрөт. Ал эми 2 сызык болсо, анда белгисиз дегенди түшүндүрөт. Демек, бул зат үчүн биз маселенин табуу керек деген жерин суроо белгисин карайлы, массасы белгисиз болчу. Ошол себептен формуланы 2 сызык менен чийип алдык. Үстү жагына формуланын x грамм деп жазып алабыз, себеби массасы белгисиз. Ал эми асты жагына сандык маанисин жазып алабыз. 2 деген коэффициент турат бул формуланын астында, демек 2 моль. Эми молдук массасын эсептеп алалы. Бизде 1 моль 40 грамм болчу, молдук массасы магний оксидиники. Ал эми 2 деген санга көбөйтсөк, анда 80 грамм келип чыгат. Экинчи кадамга өтөлү, пропорция түзөбүз дагы, эми магний оксидинин массасын аныктайбыз. Карайбыз. X'ти табыш үчүн белгилүү болгон 1,2 магнийдин санын, молун көбөйтөбүз. 80 граммга, анан бөлөбүз 2 мольго. Моль бирдиктер кыскарат, чыккан сан 48 грамм. Демек, маселенин жообун жазып алабыз. Магнийдин оксидинин массасы 48 граммды түздү. Балдар, эми биз силер менен ушул эле маселенин экинчи ыкмасына көңүл буралы. Мурункудай эле маселенин берилиши өзгөрбөйт. 1,2 моль магний бар. Магнийдин оксидин табуу керек. Молдук массасы 40 грамм моль. Кандай болсо ошол эле боюнча жазып алсак болот. Эми экинчи ыкмада биринчи кадамды карайлы. Теңдемени жазып алдык. Ошол эле биринчи ыкмадай болгон теңдеменин маанилери кайрадан эле көчүрүлүп жазылат. Бирок эми карайлы эми. Жашыл менен мен силерге магнийдин реакцияга кирген 1,2 моль менен карасак 1,2 катышта тургандыгын көрүп атабыз. Каяктан келип чыгып атат? Теңдеме боюнча алганда бизге реакцияга катышкан магнийдин саны 2 мольду түзгөн. Ал эми магний оксидинин саны дагы 2 мольду түзүп атат. Балдар, эгер биз сандык катыштары 2 мольго 2 моль туура келе турган болсо, анда 1,2 мольго 1,2 моль туура келет деген санды тактап алдык. Эми x'ти табыш үчүн эмне кылабыз? 1,2 мольду көбөйтөбүз 2 мольго, бөлөбүз 2 мольго. Ошондо 2 моль менен 2 моль кыскарып кетет да, бизде үстүңкү кашаада турган 1,2-нин 1,2 болгон катыш саны чыкты. Демек, ушул санды колдонобуз дагы. Демек, бул 1,2 моль бизге магний оксидинин сандык мааниси болуп саналат. Магнийдин оксидинин массасын аныктап алабыз. Мурунку сабактарда өткөн массанын формуласын колдонобуз. Биз муну молдук масса деген темада өткөнбүз. Демек, массаны табыш үчүн молдук массаны көбөйтөбүз ошол заттын сандык маанисине. Демек, ордуна кое турган болсок, анда магний оксидинин массасы 1,2 моль көбөйтүлгөн 40 грамм моль болду. Чыккан масса 48 грамм болот.
балдар моль бирдиктер кыскарып кеткенден кийин чыкты бул маани. Демек, маселенин жообу магний оксидинин массасы 48 граммды түздү. Мына балдар, мына ушинтип биз силер менен бүгүнкү сабакта химиялык формулаларды колдонуп, алардын курамындагы химиялык элементтердин үлүштөрүн аныктаганды үйрөндүк. Ошондой эле химиялык элементтердин үлүштөрү боюнча заттын формуласын табууну үйрөндүк. Ал эми химиялык формулалар жана теңдемелерди колдонуп, алардын заттын саны боюнча же болбосо массасы же көлөмү боюнча алардын дагы башка маанилерин табуунун жолдорун түшүнүп, чыгаруу ыкмаларын үйрөндүк. Мына ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө саламатта болгула.